Алымдар кеңешинин мүчөсү Юсупов Фархат Илаунович. Юсупов Фархат ажы 1982 жылы 3 мартта Ысык Көл облусунун Каракол шаарында туулган. 1999 жылы Аламүдүн районуна караштуу Арашан айылындагы Стрельникова атындагы орто мектеби менен бирге Арашан Куран курсу медресесин бүтүргөн. 2000-2005 жылдары Ошмонун Арашан гуманитардык институтунун теология факультетин ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолун өзү окуган Ошмонун Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинде баштап, 2005-2010 жылдары окутуучу болуп эмгектенген. 2007 жылы Асым кыраатынын Хафыз риваяты боюнча ижазатка ээ болгон. 2017 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинде матуридилдиктин башка мазхабтардан бөлүнгөн жерлери аттуу диссертациясын жактап, теология багыты боюнча магистр академиялык даражага ээ болгон. 2019 жылдан тартып Кыргыз-Түрк Манас университетинде билимин жогорулатып, докторлук эмгектин үстүндө изилдөө жүргүзүүдө. 2012 жылдан тартып Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинде окутуучу болуп эмгектенип келет. Ошондой эле 2014 жылдан бери 6-чакырылыштагы Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңешинин мүчөсү жана 2019 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп эмгектенүүдө. Фархат ажы мугалимдик жана диний ишмердүүлүктөн сырткары кайрымдуулук иштер менен да алектенип келет. 2013 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Абдул Керим Садык Букурахан атындагы мечитте баш имам болуп хатип болуп эмгектенүүдө. Үй бүлөлүү 5 уул 3 кыздын атасы. Маалымат Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңешинин Facebook баракчасынан алынды. Сиздер менен Максым Медиа YouTube каналынан Демир Абсатаров болду. Ассаламу алейкум. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.